Англис тилин жаңы үйрөнүп баштагандарга менден 3 кеңеш. Биринчиси, жаңы үйрөнүп баштоодон мурун силер өзүңөрдүн деңгээлиңерди, уровениңерди аныктап алышыңар керек жана ошого жараша темаларды, сөздөрдү жаттап окушуңар керек. Эгер деңгээлиңерди билбей эле алдыңарга келген темаларды окуй берсеңер, силер үчүн аябай кыйын болуп калат. Андыктан эң биринчи кадам өзүңөрдүн деңгээлиңерди, уровениңерди аныктагыла. Экинчи кадам болсо, грамматиканы жана практиканы чогуу алып кеткиле. Калкыбыздын, элибиздин арасында аябай көп ушул түшүнүк бар. Грамматика өтө деле маанилүү эмес, көбүрөөк практика кылсаң үйрөнүп кетесиң деген. Бул миф. Грамматиканы дагы билишиңер керек, структураларды үйрөнүшүңөр керек, эрежелерди билишиңер керек жана ошого жараша практика кылсаңар, экөөнү чогуу алып кетсеңер идеалдуу болот. Үчүнчүсү болсо, бул курска жазылып, сапаттуу план менен иштегениңер жакшы да. Мисалы силер өзүңөр окусаңар, бир күн окуп, 2 күн окуган, 3-чү күнү кайсы теманы окушуңарды билбей калышыңар мүмкүн. Же дагы дальше эмне кылышыңар керек, андан ары эмне кылышыңар керек билбей калышыңар мүмкүн. А курска жазыла турган болсоңор, курста силердин үйрөнө турган темаңар, үйрөнө турган бүт материалдарыңар план менен жазылган жана силер ошол үйрөнө турган темаларды жеңилинен баштап орунуна чейин, мындайча айтканда, план менен дисциплиналуу жогорулайсыңар. Ошого курска дагы сөзсүз жазылыш керек. Мына ушул 3 эрежени колдонуп, англис тилин үйрөнүүнү баштаңыз. Биздин баракчага катталып, англис тилинде пайдалуу нерселерди көрүп турсаңар болот.